Он 1000 kişi gelse, bizden balдар ошол эле замат кирип кетет. Кирип кеткенде эмне болот? Кайра эле баягы убактылуу өкмөт, кайра эле министрлерди алып тигилер болот, дагы бир Эшматов келет, Эшматовдордун туугандары келет. Кайра эле ошол. Ошон үчүн биз 3 революцияны өткөрүп, сабак албай жатабыз. Анан жөн эле мага жакпайт оппозиция деп баарын тыгып койгон 24, 25, 27 кишини да. Бу деген Талибан кандай айылдарга каршы агрессия жасап атат, точно ошондой конституцияны бузуп, ошол эле тергөөчүлөр, ошол эле кармап аткан балдар милициядан же чекисттер да. Булар мен таң калам, баштары жокпу эмне? Анткени кыргызбыз да, кыргызга кол салган мыйзамсыз. Бу деген аябай Кудайдын астында дагы бул аябай чоң кылмыш. Саламатсыздарбы? Кемпир-абаддык коргоо комитетинин мүчөлөрү 20дан ашуун саясатчылар жана активисттер Кыргызстанда башаламандыкты уюштурууга шектелип 2 айга камакка алынышты. Биз бүгүн ушул массалык камоолордун баш коргоо чаралары адилеттүү каралып жатабы деген теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен саясаттануучу Бакыт Бакетаев болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом. Ушул 3 күндөн бери камалгандардын баш коргоо чарасы каралып жатат. Алардын дээрлик бардыгы 20 декабрга чейин камакта калтырылды. Бул туура чечим болдубу? Эми Кыргызстан азыр ушу 7 дубан баары тең көрүп атат. Социалдык тармактар аркылуу, телевидениеден жана бу жерге дагы мониторинг жасап, айылдардан да келип атышат туугандары. Бул деген аябай өкүнүчтүү, ушундай бир жаңыдан өнүгүү процессине кетип атабыз деп үмүттөр. Ошол октябрда да биз эчтекеге карабай мониторинг жасап, согуш болуп кетпесин деп ортомчу болуп, күндүр түндүр иштегенбиз. Анткени биз билгенбиз, Сооронбай Жээнбеков да уже иштей албай калганын көрүп, ушул түрмөдө отурган Мырзажапаров ушунчалык Манделадай же болсо башка бир белгилүү адамдардай болуп, саясатчы катары ушунчалык элдин мүдөөсүн жана кыйноого калган адамдардын муктаждыгын аткарат деген чоң үмүт бар да, азырдагычы. Мырза Ташиевди мурун тааныганбыз, МЧСтен жана башка саясий партиясынан дагы. Ошондо да биз ойлогонбуз, ушул 2 адам келгени кичинекей Кыргызстанды чогултуп, ушундай бир түндүк түштүк дебей, же болсо бул үй бүлө бай, бул үй бүлө ушундай миллионер дебей, мыйзам ченемин алып келип, ушунчалык Кыргызстан бир ох деп бир улут болуп, жакшы кадам кетет деген ой бар жана дагы эле биз ишенебиз. Азыркы болуп аткан окуялар, бул деген мен биринчи жолу көргөн жокмун. Мен өзүм ошол Аксы трагедиясында, ошол жер өзөнгө куш кетип атканда эмнеден чыккан? Так ушундай немеден чыккан. Азыр да ошондой ката болуп атат. Эмне ката болуп атат? Адамдар маалымат алыш керек да, ал Конституцияда атайын берени бар. Ар бир адам түшүнүп, маалыматты алып, жана тең укуктуу процесстерге, чечимдерге катышыш керек дегенчи. Бул деген конституциялык мыйзам да. Бул деген ошол эл ошон үчүн добуш берип, бул 2 кишини биздин Кыргызстаныбыздын 2 лидери ушундай бир биримдикти алып келип, теңдүүлүктү акыйкатты алып келет деген ишеничтер да. Экинчи жактан мынакей ошол Аксы трагедиясы ошо болуп кетти. Ал трагедияда Бекназаров үчүн каза болгон жок биздин лидер ошол жерде отурганда да. Экинчи жактан биз Аксы трагедиясын бир Бекназаровду жактайлы деп чыккан эмеспиз, биз аны даже тааныган эмеспиз. Анткени мыйзам бутагына кол салганда президент Акаев. Ал деген уже демократия бүттү уже. Бул деген единоличный президент, это узурпатор власти деп туруп чыкканбыз. Ошон үчүн бул сабактарды саясатчылар кичине караш керек да. Экинчи жактан мынакей ошол эле өзөнгө куш, ошол эле кармап аткан, же укуктор боюнча кармап аткан Бакиев болобу баарын мына түрмөгө чейин барып киргенбиз. Ошондо да биз таң калганбыз да, сот системасы кандай карайт. Анан биз азыр көрүп атабыз, что эч качан эгемендүүлүк 30 жыл алгандан бери милиция реформа болду элек.
Анткени бул милиция тең укуктуу болуп, деполитизация деп коет, саясаттан алыс болуп, укуктарын коргоп адамдар менен милицияны лидер катары ушул жергиликтүү адамдар сыйлап, жана биздин тынчтыгыбызды жана ушундай бир ички мындай безопасность деп коет, баарын коргойт деген үмүт болуш керек да. А бизде милиция эмне кылат? Мына эртең менен келатсам, токтотту дагы жаш кызга 300 сом бер деп атат. Мен угуп калдым да, чыктым да, эмне десем, это ГАИ да, айтып атат, ремениң жок деп. Ременди кайда правила деп кыз айтып атса, көрдүңөрбү? Биз дагы милициянын өзүнчө бир жеми болуп калатабыз да адамдар. А милицияны биз сыйлашыбыз керек. Милициясыз, армиясыз, спецслужбасыз высокий стандарттар менен өлкө жок да. Ошон үчүн чекистер дагы эме боло элек да, реформа боло элек. Анан 37-жылкы тагдыр, кийинки тагдырлар, 30 жылдагы эгемендүүлүк тагдырларына президенттер жыргап резиденция жатат азыр, Сооронбай Жээнбеков, же болбосо ошол эле Атамбаев, же болбосо ошол эле Роза Отунбаева, же болбосо ошол эле Акаев, Бакиевдер, ушунчалык бюджетти урдап, элди ушунчалык өлтүрүп, ушунчалык тумбуга калып келип туруп, безнаказанность деп коет. Эч кандай мыйзамдуулук келген. Ошон үчүн Мырза Жапаров менен азыр Мырза Ташиев ошол мурунку режимдеги лидерлердин топтолгон кадрлары менен, дагы еще семейный клановый кадрлар менен жары бере албай, же бери боло албай, бир четинен жүдөп атышат, иштерин реформа кыла албай, тоскоолдуктар көп болуп, экинчи жактан тышкы дагы проблемалар болуп атат. Мындай мыйзамды бузбаш керек да, анткени конституцияны айтып атышат балдар мынакей. Же болбосо тинтип ушунчалык да. Тинткенде эми Асия Сасыкбаеваны мына мен 30 жылдан бери билем. Ошо Курманжан Датка апанын арбагы колдосун деп Гүлчөдөн баштаганбыз, элди окутупчу. Бейшеналиеванын, биздин Бибисара Бейшеналиеванын небереси Чолпон кыргызча Асылбек Исмаилов которуп берчи. Биз ошонун баарын тең ошо Гүлчөдөн баштаганбыз, Гүлчө эл менен ноокатта калган буттарыбыз. Анан ушул Асия Сасыкбаеваны, Рита Карасартова, Клара Соронко башкаларды ушунчалык мыйзамды бузуп, эми жаш блогерлерди, журналисттерди эми болбойт да. Анткени биз өткөнбүз. Анан кыргыздар адамдын морки человеческое достоинство деп коет. Аял да чыдабайт. Чыгат, радикализация жасабаш керек. Элди кайта мыйзамды көрсөтүп өздөрү, анан боштундук берип бул адамдарга. Анткени алар эмнени талап калган? Бир гана маалыматты билелик деген. Маалыматты билелик деген биздин конституция. Агай Бактагай, айтсаңыз, ушул 3 күндөн бери камалгандардын баш коргоо чарасы каралып атат. Анан алардын басымдуу бөлүгү 20 декабрга чейин абакта калтыруу боюнча чечим кабыл алынды. Бул чечим акыйкаттуу эле болдубу? Сиздин пикириңизде кандай? Сиз бул чечимди кандай кабыл алдыңыз? Эми бүгүнкү болгон саясатка анализ жасаш үчүн мындай кичине глобалдуу, терең биздин адамзаттын цивилизациясын мындай бир сереп салып көрөлү. Мына улуу француз революциясы Бастилияны алып, кийин Робеспьер кайра чогулушту чогултуп, баардын королдун башын алып, королеванын алгандан кийин, революциядан кийин эмне болду? Диктатура болду. Диктатурада ошолорду колдобогон баардын башын алды. Эми бияка карайлы. Биздин баягы Октябрь революциясы. Ленин келди. Ленин келгенден кийин булар өздөрүнүн саясатын киргизип атканда эмне болду? Диктатура болду. Ошо баш ийдегендер жана башка ой менен плюрализмди эметкендердин баардыгын түрмөгө отуруп, көп адамдар атылып кетти. Башкаларды карайлы, Чилини карайлы. Чилиде жаңы эме келгенде, Пиночет келгенде алды диктатураны өткөрүп, анан кийин өзүнүн эмесин кылды. Ошол эле Сингапурду карайлы. Сикуанью деген өзүнүн досторун баарын отургузбады. Жок, коррупцияга каршы Тайваньды карагыла. Южный Кореяны. Ошон үчүн бизде мына 3 революция болду. 3 революцияны тең ошол жаңы бийлик келгенде өздөрүнүн саясатын метиш үчүн кандай баягы өздөрүнүн куралдары менен пайдаланды. Азыр деле жаңы революциядан кийин бийлик келип атат. Жаңы конституция, биздин конституциябыз биз жаңы эле баягы парламентаризмге умтулуп, ошонун биринчи тепкичинде өтүп атканыбызды
кайра президенттикке кайрылып келдик. Азыр бийликтин баары бир кишиде. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозицияда, бийликте мындай өздөрүнүн маданияттуулугун деп коеюн, саясий көтөрүш керек. Эки жагы тең туура эмес. Мында мисалы оппозиция. Бул баягы биз площадька элди чакырайлы. Элди көбүрөөк чакырайлы деген диктофон тарап кетти. 10 000 киши келиш керек, мынча киши деген сунуштар болуп атты. Эмнеге чакырат? Бул баягы кыргыздарды келгиле, беш бармакка келгиле, бирок беш бармак жебейбиз. Сүйлөшүп эле тарайбыз дегендей болуп атат да. Бизде мына ак үй бар, ак үйдө забор жок. 10 000 киши келсе, биздин балдар ошол эле замат кирип кетет. Кирип кеткенде эмне болот? Кайра эле баягы убактылуу өкмөт, кайра эле министрлерди алып тигилер болот, дагы бир Эшматов келет, Эшматовдордун туугандары келет. Кайра эле ошол. Ошон үчүн биз 3 революцияны өткөрүп, сабак албай жатабыз. Бийлиги да, оппозициясы да. Мындай классикалык эмени, теорияны окуп, ошол негизинде мындай бир жумуш жүргүзсөк, алдыга жылат элек го. Ошон үчүн ушул жагын биз карашыбыз керек. Şu filosofиясын караш керек. Мен ойлойм, мына 3 революция деп атабыз. Бул 3 революция эмес, бул 3 курултай өттү. 3 курултайга эл өзү келип, таш менен добуш берди. Таш менен добуш берип, президенттерди кетирди. Эми мынакей азырда биринчи конституциялык курултай болуп атат. Ошолор чогулуп атат. Эми ошого кандайдыр бир биздин жалпы мындай бир доктриналдуу бир багытты тандашыбыз керек. Болбосо улам революция боло берсе, эл да жүдөп калды, кечирип коесуздар. Ошондо сиздин пикириңизде кандай болуп калды? Камалгандары туура деп эсептейсизби же кандай? Бул кадимки эле революциянын өзүнүн парадигмасы бар. Бийлик келет, өзүнүн бийлигин, өзүнүн идеясын мамлекеттин куралдары менен пайдаланат. Эгерде ашып кетсе. Ошон үчүн менин оюмча бул табигый нерсе болуп атат. Оппозицияны камайт, соттойт. Ошондой. Мен бир гана нерсеге таң калам, Атай Бейшенбекти ушу бекер кармадыгы деп атам да. Бир катар юристтер, адвокаттар, ушул бир катар мыйзам бузуулар, негизгисиз камоолор болгонун айтып атышпайбы? Анан ошол мыйзам бузууларды санап өтсөңүз, кандай мыйзам бузуулар болду? Сиз адвокат биздин ушу туура айтып атасыз. Кечээ дагы юристтер менен жолуктук, аналитиктер менен, Таттыбүбү айым, же ошол эле адвокаттар, мына Тимур Арыков деген ошо бир дүйнөнүн атынан уже 3 күн, 4 күн отурат. Ар бир ушул болуп аткан нерсени соттордо карапчы. Эми сиз туура айтып атасыз, анткени сот далилдеп, жана 5 принципи бар да соттун. Ачыктык, жана тең укуктуулук, жана ошол ар бир тарапты карап, анан кандай мыйзам менен, кайсы берене менен соттолуп атат, кандай күнөө коюлуп атат деген нерсенин баарын тең таржымалап туруп, таразага салып туруп, анан чечим чыгарат да сот. Экинчи жактан сотко чейин ошо үйлөрүнө кирип, кеткендерин тинтип, эртең менен эрте кирип, ушунчалык ушундай бир коркутуп, үркүтүп, бу деген эми мынакей архивдер ачылбай атат. Мен дагы айтып кетким келет. Бул культура, же болбосо адамдар менен бийлик, Бакыт мырза айтып атат, иштеши, бийликтин касиеттери жана сапаты жана жоопкерчилиги дегенди анча түшүнө эле окшойт саясатчылар. Менин ошол аналитикам боюнча, мен ойлойм, ошол группалар келип туруп эле, алып эле бийликти. Анан өзүнүн ошол жакын, куда суда, үй бүлөлүк ушундай тааныштарын коюп эле, тажрыйбасы жок. Анан кайта өздөрү кыйналып, анан эмне кыларын билбей, ушундай тажрыйбаны көрүп атабыз да. Бу деген аябай, кандай деп айтсам, биз өлкөнү, кыргыздар, өзүбүз уратып атабыз. Анткени жакшы нерселер дагы 30 жылда түптөлгөн. Эми ошол түптөлгөн жакшы нерселерди мыйзамдуулук боюнча, же болбосо эгемендүүлүк сот боюнча, же болбосо тергөө боюнча ар бир адам конституция жазып кол тийбестиздик бар. Анткени биз жарандарбыз. Биз деген ошол бийликти шайлап, ошол тепкичке отургузганбыз. Анткени ошол адам
Төлекан болобу, Бакыт болобу, сиз болобу эч мындай жакшы жаманын көрсөтпөй мыйзам ченеминде жашап атабы, мыйзамды бузса, андан кийин өтө процедуралар бар да. Анан жөн эле мага жакпайт оппозиция деп баарын тыгып койгон 24, 25, 27 кишине да. Бу деген Талибан кандай аялдарга каршы агрессия жасап атат, точно ошондой конституцияны бузуп, ошол эле тергөөчүлөр, ошол эле кармап аткан балдар милициядан же чекистер да. Булар мен таң калам, баштары жокпу эмне. Анткени кыргызбыз да, кыргызга кол салган мыйзамсыз. Бу деген аябай Кудайдын астында дагы бул аябай чоң кылмыш. Анткени тиги дүйнөдө да жоопкерчилик болот. Ошон үчүн бул жолу бүт процедуралар бузулган, бир да процедура жок, чын туура кылды дегенчи. Бирок биз Кемпирабадты кандай берип атат дегенде, кыргыздар үчүн биз кичинекей элбиз. 93% бул тоолор, 7% жерибиз бар. Жер үчүн ата-бабабыз курмандыкка да кеткен, өлүп да берген, аябай сыйынып Кудайга дагы, жет атага, ушинтип келген адамдарбыз да. Кичинекейизден баштап мен мынакей ошол күмбөздөрдүн ичинде чоңойгом. Атам, чоң энем, тайтам Кочкордон тендиктен, апам тиги Ысык көлдөн тиги немеге барып келген чоң энем тиги баягы 16-жылы үркүнгө да. Биз таң калабыз. Ар бир Кыргызстандын сантиметри бул ыйык жана бизге гана таандык эмес. Эртең да балдарыбызга таандык да. Биз эртеңки 50 жыл кандай болот Кыргызстаныбыз, 20 жыл кандай болот деген ошондой лидерлер керек да. Көрдүңбү? Аял болобу, эркек болобу. Ошон үчүн биз айткыбыз келет. Бу жолку каталар негизсиз болуп калды. Бу жолку каталар аябай опурталуу. Анткени биринчи бийлик бузду мандатты. Анткени биринчи бийлик Кемпирабад боюнча келишимди иштеткиче эл менен иштеш керек. Ошол айылдакы эл менен, андан кийин алып келип тиги жогорку кеңеш болобу, курултай болобу, морчуду мен момундай кылган атам. Анткени бул пайда болот. Балким туура кылып аткандар Жапаров менен Ташиев мырзалар. Балким туура кылып аткан, эмне үчүн айтпайт? Эл колдойт да, канчалык эл түшүнсө ошончолук алар алтынга оронуп да, элдин сүйүүсүнө. Кеп алтында эмес деди Тодоку. Элдин алтынына мындай бир толуш керек да булар. Анткени булар лидерлер. Чогуу гүлдөшүбүз керек да. Анан жалгыз эле ак үйдө отуруп алып гүлдөмөк белемне. Диалогко барыш керек. Диалог сөзсүз. Анткени Бакыт мырза да айтып атат, философия, Сократ барын тең. Биз башыбыздан 3 жолку революцияны өткөрдүк. Ошондо эмне үчүн кеткен президенттер дегенде, анткени алар диалогтун форматын бузушкан. Акаев болобу, тиги шайлоонун баарын тең тепкилеп, кызын баласын алып келип, кумтордун баарын тең жеп да, Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү менен баштаганда. Кыйын жазуучу, бирок балта чапкан ошолор да. Айтматовду да алып келип, тиги кимди Акаевди да алып келген ошол киши болгон. Эми чындыкты айтышыбыз керек да, анткени биз түшүнүшүбүз керек тарыхыбызды. Ким эмне кылган? Ошон үчүн сатылып кеткен саясатчылар. Үчүнчү жактан, мыйзамдын астында бир дагы саясатчы жооп бере элек мыйзамды бузган. Мисалы 2005-жылдан кийин, 2010-жылдан кийин ким кетти ушундай бир адамдардын укугун бузду деп. Мына түрмөлөрдө 10 жыл мен иштедим. 10 жыл. Мен даже кайсы жерде эмне болуп атканын билем, кайсы жерде ким болуп атканын билем. ОПГ ошол жерде кандай иштеп атканын, жанагы кисин эмнеге жүрөт биякта билбейм, уякта отурушат тиги погондорду алып. Аякта күнөөсүз балдар толтура. Азыр мына момундай кылып отурушкан, булар билинип калды, анткени саясатчы жана укук коргоочулар. Жөнөкөй балдар канча? Ошондо изилдегенде, мисалы 10 000 ошол убакта мен иштеп атканда кисиндин кеңеши болуп. Ошондо 70% кыргыз балдар, 27ден 48ге. Каяка барабыз биз? Мигранттан өлүп атса, түрмөдө өлүп атса, мына бүгүнкү күндө ККМдин ичинде өлүп атат. Ошондо кантип болсун? Ошон үчүн буларды ден соолугуна дагы аябай жаман. Экинчи жактан бул психологиялык пытки деп коет, кыйноо. Мен аябай суранат элем, анткени биз колдоп атабыз. Анткени орустар айткандай коней на переправе не меняют. Шайлоону өттүк, бирок диалогко жалгыз гана курултай эмес. Баягы мурунку тетиги 25 үй бүлө бар, тиги кыздары менен, балдары менен, тайкелери менен байыган, калган кыргыздардын баарын унутуп койгон, жана башкаларды унутуп койгон. Аларды коюп, чыныгы эксперттер менен сүйлөшүп, Кыргызстанды оңдоого бүт мүмкүнчүлүк бар. Буларды боштондук бериш керек.
Бактагай, ушул жерден сизге суроо узаткым келип атат да, Төлөйкан айым айтып өтпөдү, диалог депчи. Негизи ушул бийлик менен жарандык коомдун ортосунда диалог болсо кандай болот? Анан азыркы учурда диалог түзүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Туура айтат Төлөйкан айым. Бийликтин катасы буну иши баштап атканда кандайдыр бир жоопкерчиликтүү бир отдел, комитет бирдеке түзүлдү да, ошо иштеп аткан адамдар. Ошолор сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Балким бир купая нерселер бардыр. Бирок айым айткандай, чында эле мына Кемпирабадка барып, ошол комиссиянын мүчөлөрү, ошол жерди түшүндүрүп, ошо момундай болуп атат, алмашып атабыз, берген жокпуз, биягы мындай, тиягы мындай таразалап айтып берсе, мындайга чейин барбайт. Бийлик менен бирге жарандык коом Конечно, барып, Бийлик өзү барыш керек болчу Кемпирабадка. Ошол эле жарандык коомду чакырып, ошол жерде жолугуп, айылдарда, айрыкча ошо Кемпирабаддын тегерегинде. Ошону жүргүзгөн жок. Бизде мыйзамда бар. Баягы коомдук угуу деген. Коомдук угуу болгон жок. Шыр эле баягы тез деп эле ошол жерден ката кетип калды. Оппозиция болсо буну колдонуп алды. Бирок оппозициянын да өзүнүн маданиятын болуш керек. Буда Төлөйкан айым, Азиза Абдурасулов канча жылдан бери чыркырап жүрүшөт, бир митингди чогулткан жок. Бирок баардыгын унутуп атпайбы акырын келип. Ошон үчүн биз негедир ошол биз бүгүнкү күндөгү ушул структура, архитектурасын мындай бир жакшы түзүп алсак, ошондо элдин ою, пикири, оппозициянын ою, пикири ушу диалогко кандайдыр бир өбөлгө түзүш керек. Мына менин оюмча ушул жерде бир кыстырма бар, Бакыт мырза, эгер уруксат берсеңиз. Аягына чейин угалы Бакыт мырзанын. Ошон үчүн ошондо биз архитектураны жаңыдан куруп алсак, ошондо диалог иштеп баштаганда бийликте өзүнүн күчүн колдонбойт, оппозиция да мындай бүгүнкүдөй кыйналбайт. Ой, биз ачыкпыз жарандык коом, биз каттарды жиберип атабыз, маалымат да берип атабыз. Биз таң калабыз, анткени жаңы азыркы өкмөттүн ушул министерство же болбосо башка бир чечүү иштер алар иштебейт да, анткени алар карап турат тиги. Ошон үчүн архитектураны туура айтып атасыз, горизонтальный управление, ачыкпыз, катышуу кайта жыргайт да бийлик. Убакыты аз кетет андай мындайгачы. Эл менен иштеген толтура адамдар бар, мына НПОлар да, татынакай кылып аялдар болобу, эркектер болобу, жаш лидерлер бар, блогерлер бар. Анан ушул маалымат бергенге доңкогун, биз өзүбүздүн налог төлөйбүз КТРКга. КТРК аркылуу дебаттарды жасап, анан дагы бир кыстырма, Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесине кызганган көп душмандар бар да, региондо дагы жана Россиядагы. Анткени ушул темир жол салабыз дегенден кийин Тажикстан ушунчалык бизге агрессия жасады да, 36 татынакай болгон адамдарыбыздан ажыратып былтыр. Ошол Тажикстандын президенти ушул агрессияны жасап атканда, мынакей 16 айылды кыдырып келдим андан кийинчи. Ошондо баарын тең Ташиев мырзага да бердик, биз ачыкпыз деп, Совет безопасности, Мырза Жапаровка да, баарына, парламентке дагы. Бу деген жанакы международный уголовный сотко мынакей бүт мүмкүнчүлүк жетет, биз иштетелик, анткени буну аябай жазалаш керек президентти Тажикстандын. Бу агрессия болду, жаш балдарыбыз кетти, кичинекей кызыбыз кетти. Жана каза болбоду, жанакы эмеден тиги экинчи жактан канча жабыркады бүгүнкү чейин. Ошондо ОДКБ Душанбеде турбадыбы, Россиянын тиги шүмшүктөрү. Ошон үчүн бул кызганыч Россиянын ошо ОДКБ аркылуу ушундай бир жаман саясатты Кыргызстанга каршы, аны да түшүнүш керек да. Ошон үчүн эл менен иштеш керек. Биз дайыма колдойбуз да, мына айылдан баштап тети доңгогон оңго чейин башкага чейин үнүбүз жетет. 30 жылдан бери биз иштегенбиз да. Бешбармак жеп отурган жокпуз да. Же болсо туугандарыбыз иштеген жок да, өзүбүз иштедик. Түрмө болобу, башка болобу, эми реформа жасаш керек да. Адамдар ушундай мезгилде, мисалы, ошол спецдокладчик чакырышчылык боюнча келип кетпедиби, Мырза Оливия? Ал айтты, эгерде ушундай кейпиңер менен иштесеңер, жарандык коом жана өкмөт 70% айылдак адамдар кышында ачка болуп калат деп. Жакырчылык. Ар жактан Талибан турат угрожать этип. Анан биз баарын түшүнүп атабыз, биз колдойбуз, бирок диалог жана эгемендүү көз караш жана журналисттердин сөз, мен журналисттин аялымын, 37 жыл Асылбек Исмаилов Кыргызстан маданиятында иштеп, дайыма айтчубуз,
тил кеспейт да кыргыздар. Комуз аркылуу дагы, керек болсо башка аркылуу дагы эң кайгылуу нерселерди айткан. Элибиз сонунда, анан элди да күнөөлөшөт. Эл менен иштеш керек да. Ошон үчүн диалогдор айылдан баштап тиги агыгө чейин болуш керек. Камалгандар буга чейин ушул Кемпир-Абадты коргоо комитетин түзүп, ошол комитетке мүчө болушкан да. Анан алар Өзбекстанга кыргыз бийлиги Кемпир-Абадты мыйзамсыз берип жатат деп айтып жазып чыгышкан да. Бул жерде ушул бийликтин максаты алардын оозун жабып туруу эмеспи? Албетте оозун жабыш керек. Анткени бул сүйлөшүүлөрдүн баягы купай нерселери бар окшойт деп ойлойм да мен. Биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев булар илгеркеле бизнесмендер. Анан мен ишенбей жатам да ошо өзбектөр утулуп калабы деп. Анан кийин өздөрү да түшүнөт да, тарыхый жоопкерчилик бар. Ошон үчүн жөн эле Кемпир-Абадтын жерин өзбектөргө берген жок. Бунун аркасында дагы бир нерселер турат. Кийин балким биз билип калабыз, бирок жөн эле булар эч кимге бербейт деп мен ишенип жүрөм. Вот Кемпир-Абад боюнча Бакыт сиз билесиз, аны Марат Казакбаев айтканда, эртеси ГКНБ келип, аны алып кеткен ГКНБнын СИЗОсунан чыккан жок Марат Казакбаев. Биринчи Марат Казакбаев айткан, мырза Жапаров ушул туура эмес болуп атат, байкаңыз деп таржымалагандан кийин камалган. Эми биз мындай болуп атат. Биз жалаң Кыргызстан, биз жалгыз мамлекет эмеспиз. Геосаясат бар. Чоң мындагы Хантингтон 70-жылдары айткан противостояние цивилизации деп, война деп айткан жок. Азыр глобалдуу дүйнөдө чоң бөлүнүү жүрүп атат. Эки цивилизация кагылышып атат. Мамлекеттер бири-бири менен мына азыр Самаркандта түрк мамлекеттер чогулуп атат өздөрүнчө. Тияка тиги Кытайда болсо мына тиги Компартиянын съезди өтүп, булар боевой порядок болуп, политбюросун башкача коюп койду. НАТО болсо тиги деп атат. Ошон үчүн биз чоң Кудай сактасын бир ядролук эмесинде босогосунда турабыз. Ошон үчүн ушундай кезде менин оюмча биз ичибизде кичине мындай баягы кайра революция жасабай мындай тынч туруп турсак, тиякта да бир көп өзгөрүүлөр даярданып атат. Билип турасыңар кандай эмне болуп атат, согуштар болуп атат. Мына ошон үчүн менимче эң негизги мен ойлойт элем, мына Төлөкөн айым айткандай, ушу диалогту бийлик диалогго кандайдыр бир өзүнчө бир өбөлгө түзүп, ошол оппозицияда жүргөн арасында не деген эксперттер бар. Арасында баягы тажрыйбалуу эмелер бар. Ошон үчүн ошолордун пикирин, эмесин чогултуп, пайдаланып керек болсо, арасынан керек болсо, мына эгер болсо могу жерге иштеп көрөлү. Анткени арасында биз билебиз, ар кандайлар бар. Ушул жерден суроо бергим келет атагай сизге. Ушул камалгандар бийлик үчүн ушунчалык коркунуч жаратабы? Себеби мисалы кече күнү Клара Сооронкулованы сотко алып келгенде жанында 14 конвой коштоп жүргөнүнө күбө болдук, Конечно, Кларанын жанына 14 киши кереги жок деп мен ойлойм. Клара, менин оюмча, ал спортсмен болбосо, күрөштүн олимпийский чемпиону болбосо. Менин оюмча, бир кичине мындай моралдык давление кылыш үчүн ошондой эметип атат. Эми мен эмне десем, дагы бир жолу мен айтайын. Бийликтин куралдары бар. Бийликтин өзүнүн койгон максаттары бар. Ошол максатка жетиш үчүн кимдир бирөө кичине баягы ашыкча аракетин кылса, бийлик өзүнүн куралдарын колдонот. Конституция уруксат берген. Эми мисалы муну мен айтып кетейин азыр, мына Атай Бейшенбек. Францияда ошол бийликке Робеспьер Марат келгенде, муну митингде же каршы сүйлөп аткандарды эмес, жөн эле каршы ойлоп аткандарды на всякий случай булар отургузуп койгонда домашний арест кылып. Ошон үчүн кичине диктатура ашыгыраак болуп атат. Бу жерде сөз менен, тил менен сүйлөшүш керек. Оппозицияда биздин жарандарыбыз. Оппозициянын арасында албетте бирөөлөргө бийлик керек. Аны биз билип турабыз, арасында бар. Башкалары чын дили менен, жүрөгү менен ошо Кемпир-Абадка неметип атат.
Эми биз билебиз да баарыбыз, кичинекей мамлекетпиз. Ошол үчүн кандайдыр бир оппозиция менен диалог, ошондой бир площадка түзүп, жогорку кеңеш да бар, мына Мадумаров бар. Мадумаров күнүгө сүйлөп атат. Жарым сунуштары өтпөйт, митинг чогулткан жок да. Кайра эле келип эртеси күнү башка эмелерди каршы айтып атат. Исхак Масалевич экөө. Мына бул маданияттуулук ичет. Биз болсо эл угуп атабыз. Кийин да болсо, канча да болсо ошону биз эстейбиз. Ай, чоңдор, момундай болбоду эле, мынтип айтпады эле. Деп эле ошондой эле паникасы жок эле, митинги жок эле, революция жок эле иштесе болот. Ар бирөөнүн оюн айтам десе, аны баалап бийлик иштей бериш керек. Америкада иштеп атпайбы эки чоң партия. Төлөк Анайым, ушул агай айтып өтпөдү, жарандык активист Атай Бейшенбек боюнча. Ал Атай Бейшенбек мисалы Кемпир-Абадты коргоо комитетине мүчө эмесмин деп сотто дагы кыйкырып атат, өзү ага чейин дагы жазып чыккан. Анан эмне үчүн ал ошол камалгандардын арасына кошулуп калды? Бул ошол Атай Бейшенбектин Фейсбукта жазган комментарий, мисалы пикир калтырууларынан эмеспи? Ал мисалы Кемпир-Абад берилбесин деп ачык жазып атпады беле? Ошол эң трагедиялуу, өкүнүчтүү бул бийликтин катасы ушул блогерлерди жана ушундай татынакай өсүп келаткан келечекке мындай бир көз карашын ачык акылдашы бийлик болобу, оппозиция болобу өз оюн айтып, мен мисалы ал баланы да окуп атканмын аябай кызыгуу мененчи. Анан ошо коркутуу ушундай бир инструмент пайдаланышты. Мен ойлойм бул чекисттер, анткени чекисттик саясат бул реформа болгон эмес. А жерде көп 70% балдар ФСБда бүтүштүр. Биз баягы дагы иштеп атканда ошол тиги иш комиссияда ошондо дагы ФСБны бүттүм, Москвадан бүттүм деп. Бул Кыргызстан. Биз Россия эмеспиз да, Белоруссия эмеспиз. Ата-бабабыздын ушул уюткусун бузбай, ушул духубузду да түшүнүп, жана ошол кыргыздар музыка менен, айтыш менен, ыр менен, блогер сүйлөгөн менен байып өнүп өскөнбүз. Кичинекей калк болсо дагы дүйнөнү кыдырып, мынакей баягы агай айткандай, Салижан айтты беле, агай Жегим айтты эле, тиги Сарнагоев айткан, асмандагы жылдыздай болуп, Японияга барабызбы, Америкага, кандай таланттуу кыргыздар. Ошон үчүн келечекке балта чаппаш керек, Атайдай болгон балдарды бошотуш керек. Бирок ошол камалгандын ичинде дагы ярый ушул мыйзамды астында жооп берчү саясатчылар бар. Мен аларды эч качан колдобойм, жана мен аларга эч кандай эмем жок, отношениям жок. Мен даже Жапаров баягы дем алыш күнү ушу канжалап турганда балдарыма манты жасайын деп аткам. Мен баарын таштап туруп дем алыш күнү 47-чи колонияга баргам. Мага баары бир агы болобу, көгү болобу, адам ыйлап атса биз барабыз, укук коргоочулар. Бакиев даже өлтүрөбүз деп тиги жакта тейипте турганда биз жүрөгүбүз оозубуз калып алып, аял болсок да барып, кыргызды өлтүрбөсүн деп сактап калганбыз. ОБС'ге айтып атып. Аны дагы тарых айтар. Ошо инициатива бир дөнөдөн чыккан, жүргөлө барабыз минтебиз деген. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек бүгүнкү күндө. Ушундай сонун эл менен, ушундай жаш балдар менен кайта чогуу иштеп, Бакыт айткандай, ушундай бир сырткы коркунучтар болот, ички коркунучтар болот. Жана ичибизде дагы мурунку номенклатура, мурунку 25 үй бүлөнүн туугандары мансап жана алтынга толгон бербей атат да жаштарга бийликти. Ошон үчүн кайта ушундай акылдуу адамдар менен иштеп, жана ошол 10-жыл кол салган, жоксо жана Аскаровдун 53 сот процесстери да мынакей кайталанып атат, көрдүңүзбү? Сот реформасы болуш керек да. А сот болсо чөнтөк болуп атат, чөнтөктүк сот болуп атат, көрдүңүзбү? Ушунтип болсун. Эгерде сотту президенттен баштап эметип атса, конечно, мага баш ийет, көрдүңөрбү? Ошон үчүн соттук реформанын дагы жакшы мындай жогорку принциптер менен дүйнө аябай жакшы көрөт Кыргызстанды. Анткени дүйнөгө эл өзүнүн акылын көрсөткөн да. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк бар, диалогко отуруп, ар бир нерсени талдап, жана түрмөдө күнөөсүз
мурунку режимден калган балдарды принцип Манделы деп коет. Клардан азыр принцип Манделы менен Асияны чыгарып койсо болот, Ританы барын. Жакшы. Бактагай, сизге акыркы суроомду узатайын, ошону менен талкууну жыйынтыктайлы. Азыр учурда ушул социалдык тармактарда кемпирабад берилиш керек, берилбеш керек деген кайчы пикирлер жаралып атат. Анан ушул камалгандардын бардыгы акыры келип эле ушул кемпирабад маселесине такалып атпайбы? Сиздин пикириңизде кемпирабад берилиши керекпи же жокпу? Мен эми айтайын, мына кыргыз деген этноним эң байыркы 5-6 эле этнонимдин арасында турат. Мына гректер бизге демократияны берди. Египтяндар пирамиданы берди, арабтар химияны, индустар математиканы, кытайлар порох, шелк эмесин берди. Кыргыз биз ошол менен бирге жаралганбыз. Ошо 5-6-на киребиз. Биз эмне менен таанымалбыз? Биз адамзатына эмне тартууладык? Бүгүнкү күндө биз эмне менен таанымалбыз? Ошол эле Чыңгыз Айтматов менен революциялар. Революциялар улам-улам каяка барсаң, революционный деп турат. Мына ошон үчүн бул менин оюмча жакшы жагы да бар, бирок уже жетет да. Мына ошон үчүн кемпирабады болобу, Баткени болобу, кайсы маселе болбосун, биз бүгүн айткандай кумтөрү болобу, диалог түзүш керек. Башкача плюрализмге таянган, башкача ойлогондор менен сүйлөшүш керек, жолугуш керек. Бийлик. Оппозиция болсо, бийлик менен тоже аракет кылыш керек экен. Кабыл алат экен го. Бир күнү кабыл албаса, бир-үч айдан кийин баары кабыл алат экен жазылгандар. Шайлоого чейин. Мына ошон үчүн менин оюмча, биз ошол биздин байыркы данышмандыгыбызды, ошол канча империялардын арасында биз 1000 жылдан бери сакталып, кыргыз болуп, дилибизди сактап, тилибизди сактап, ондо мүчө болуп отурбайбызбы? 3 миллионбуз биз. Ошон үчүн данышмандыкка көрөп, басымыраак бир жасап көрөлү. Анан кийин кайнап баягы эмоцияга берилбей, мээге таянайлы, акылга таянайлы. Бакыт мырза, ошол жерде Кремльде Путин аудио менен, видео менен айтып, спецслужбалар чакырбады, ошондон кийин сразу камабады баарын тең. Ошон үчүн бул биз Кыргызстанбыз, биз Россия эмеспиз да. Биз орустарга каршы эмеспиз, биз режимге каршыбыз. Ошон үчүн буякта демократия бар, аны өнүктүрүш керек. Рахмат, убактыңыздарды бөлүп макул болуп келгениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.